Бишкек шаарында жаңы өрт өчүрүүчү унааларды, жүргүнчүлөрдү ташуучу автобустарды жана тез жардам унааларын массалык түрдө тапшыруу аземи болуп өттү. Президент Садыр Жапаров бүгүн 1 февралда өзгөчө кырдаалдар министрлигине, саламаттык сактоо министрлигине жана Бишкек шаардык мэриясына жаңы адистештирилген техникаларды тапшыруу салтанатына катышты. Тапшырылган заманбап техникалар өлкөнүн аймактарына да бөлүштүрүүлөрүн билдирди. Мамлекет башчысы Ала Тоо борбордук аянтына коюлган жаңы техникаларды көрүп чыгып, алардын тактикалык жана техникалык мүнөздөмөлөрү менен таанышты. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары. Бүгүн сиздер менен чогуу кубанычтуу күндүн күбөсү болуп турабыз. Себеби Кытай эл республикасы тарабынан жардам катары гранттык негизде өзгөчө кырдаалдар министрлигине заманбап, кубаттуу жана эң акыркы үлгүдөгү атайын техникалар алынып келип, салтанаттуу түрдө тапшырылганы турат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин муктаждыктары үчүн Кытайдын гранттык каражаттарынын негизинде келген 100 дана автотехника, 85 өрт өчүрүүчү, 10 авариялык куткаруучу автоунаалар, 3 автотепкич жана 2 штаб үчүн автокөлүктөр тапшырылган. Бул техника өлкөнүн бардык аймактарына бөлүштүрүлүп берилери айтылды. Саламаттык сактоо министрлиги үчүн республикалык бюджеттин эсебинен 33 тез жардам унаа сатылып алынган. Алар дагы өлкөнүн бардык аймактарына бөлүштүрүлмөкчү. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин муктаждыктары үчүн Кытайдын гранттык каражаттарынын негизинде келген 100 дана автотехника, 85 өрт өчүрүүчү, 10 авариялык куткаруучу автоунаалар, 3 автотепкич жана 2 штаб үчүн автокөлүктөр тапшырылган. Бул техника өлкөнүн бардык аймактарына бөлүштүрүлүп берилери айтылды. Саламаттык сактоо министрлиги үчүн республикалык бюджеттин эсебинен 33 тез жардам унаасы сатылып алынган. Алар дагы өлкөнүн бардык аймактарында бөлүштүрүлмөкчү. Маалыматта Борбор кала үчүн экологиялык таза жаңы автобустар эл аралык стандарттарга жооп берери, көзөмөл камералары жана мобилдик аппараттар үчүн USB кубаттагычтар менен жабдылганы айтылган. Бул автобустар абага бөлүнүп чыккан газдарды бир топ азайтып, шаардын экологиясына оң таасирин тийгизет. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин атайын өрт өчүрүүчү техниканын курамында 5 тонна суу көтөрүүчү автоунаалар, 8 тонналык куткаруучу автоунаалар, 50 метр бийиктикке чыгуучу өрт өчүрүүчү машиналар, куткаруу жаздыктары жана тик учак үчүн астма цистерналар кирет. Саламаттык сактоо министрлиги жергиликтүү климаттык шарттарда өзгөлтүксүз иштөө үчүн бардык стандарттарга жооп берген. Ошондой эле биринчи медициналык жардам көрсөтүү үчүн бардык керектүү нерселер менен жабдылган 33 Соболь жана Газель тез жардам автоунааларын сатып алды. Урматтуу Борбор кала тургундары, шаарыбыздын инфратүзүмүн жакшыртып, көрктөндүрүү иштерин арттыруу үчүн муниципалдык ишканаларга 13 дана адистештирилген техника сатылып алынганын дагы кошумчалай кетейин. Өлкөбүздүн визиттик карточкасы болгон Борбор калабыздын келбетин жакшыртуу иштери дагы улантылат. Үстүбүздөгү жылдын 1-кварталынын соңуна чейин дагы 64 дана керектүү техникаларды сатып алабыз. Ажайып кооз жаратылышка ээ болгон Кыргызстандын Борбор калаасы дагы ошол керемет табиятка татыктуу болушу керек. Биз бул багытта болгон күч аракетибизди жумшайбыз.